2022 жылдын 1-октябрынан тартып, пенсияланын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулап, ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 15%га жогорулады. Пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн индексациялоонун жыйынтыгы боюнча жалпы пенсиянын орточо өлчөмү 8080 сомду түздү. Биз алдыда маанилүү маек программасында дал ушул багытта сөз кылабыз. Кызматта мен Тутан Мелисов, ал эми студиябыздын коногу социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Оркалыевич агайыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ага эмне өзүңүз билгендей эле, бүгүн ушул буга чейин биз пенсия жогорулады десек, эми 10 октябрдан тартып пенсионерлер колдоруна көбөйтүлгөн пенсияны ала башташты. Өзүңүз билгендей, мына президенттин тапшырмасы менен министрлер кабинети 1 октябрдан тартып ушу пенсияны жогорулатуу чечимин кабыл алган. Бул багытта ушул канча каражат бөлүндү, ушул боюнча токтолсоңуз. Рахмат. Биринчиден ушул туура айтып кеттиңиз, 1 октябрдан баштап кайра эсептөөгө чечими 9 сентябрдагы министрлер кабинетинин чечими кабыл алынган. Эки токтом кабыл алынып, 504 жана 505 токтомдорго ылайык пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүгү индексациялоо жолу менен көбөйтүү чечими кабыл алынган. Буга ылайык 1 октябрдан баштап пенсиянын базалык бөлүгү мына өзүңүз айтып кеттиңиз, 1780 сомдон 3170ге жеткизилди. Чындыгында бул жерде бир тактап кетүүчү нерсе бар. Анткени пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго жеткизилди. Бирок буга чейин 2018 жылдан баштап биздин пенсионерлерибиз жашоо минимумунан төмөнүрөөк алган пенсиялардын өлчөмдөрү жыл сайын ошол министрлер кабинетинин токтомдору менен баягы пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланып келген да. Ошону эске албай атышат да биздин урматтуу пенсионерлер. Бардыгы эле ошо 1780ден 3170 сомдун ортосундагы айырма кошулат экен деген бир туура эмес пикирлер коомубузда ушундай пенсионерлердин арасында жаралып атат. Бул андай эмес. Биз буга чейин пенсиянын базалык бөлүгүн индексация кылып келгенбиз. Анткени алардын пенсиялары өлчөмү аз болгондуктан жыл сайын индексация болуп келген. Алсак 2018 жылы 100 сомдон кем эмес өлчөмдө, 2019 жылы дагы 100 сомдон кем эмес, 20 жылы дагы 100 сомдон кем эмес, жана 21 жылы 1 октябрдан баштап пенсиянын базалык бөлүгү буга чейин көбөйүп келгени, ошондо 2080 сом болуп калган, ошол 10%га көтөрүлүп 2288 сомго жеткизилген болчу. Бул акча каражаты республикалык бюджеттин эсебинен каржылангандыктан жыл сайын ошол багыттагы көбөйтүүгө берилген суммалар толугу менен төлөнүп келген. Муну алып келишкен. Биздин пенсионерлерибиз ошол баягы жалпы пенсиянын өлчөмү төлөнгөндүктөн ичинде кайсы бөлүгү көбөйгөндүгүн кээ бирөө баягы кабардар эмес окшойт. Буга чейин көбөйүп келген. Ошондуктан муну дагы түшүнүү менен кабыл алынуу суранат элек да. Башкача айтканда базалык бөлүгү айырмасы 1390 сомдон 882 сомго чейин кошулуп атат. Андан тышкары камсыздандыруу бөлүктөрү 15%га жогорулап атат. Бул багытта биз иш алып барып 1 октябрга чейин бүтүргөнбүз. 1 октябрдан кийин 10-на чейин жаңы суммалар коюлуп, 10 октябрдан баштап ай сайын биз пенсияларды каржылап баштайбыз. Азыркы күндө толугу менен каржыланды десек болот. Мына бир жума убакыт калды. Ошол бир жуманын ичинде 23-25 чейин бардык пенсия алуучулардын пенсиялары өз убагында төлөнүп берет деп ишендирип кетебиз. Буга каражат каралган, бөлүнүп берилди. Айта кетсек, ушул кошумча көбөйтүүгө жалпысынан 4 миллиард 424 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты каралып атат. Мунун басымдуу бөлүгү 3 миллиардтан ашык 3 миллиард 83 миллион деп атабыз. Ошого жакын сумманы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып атат. Анткени базалык бөлүгүн биз олуттуу көбөйтүүгө алып келдик. Мына өзүңүздөр деле байкап атасыздар. 882 сомдон 1390 сомго чейин көтөрүлүп атат да базалык бөлүгү. Ошондуктан республикадагы учурдагы пенсионерлердин санын эске алуу менен эсептеп көрсөк, бул ушул 3 миллиардтан ашыгыраак сумма керектелет экен деп атабыз. Андан тышкары пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө 15%га жогорулатуу жүргүзүлдү.
Бул максатта пенсиялык фонддун эсебинен 1 миллиард 341 миллион сомго жакын каражат, жалпысынан 4 миллиард 424 миллион сом, 4,5 миллиардка жакын 3 айга акча каражаты сарпталган турат. Бул олутту көбөйтүү деп айтсак жаңылышпайбыз, анткени буга чейин эсиңиздерде болсо биз буга чейин жыл сайын пенсиянын базалык бөлүгүн айтып кетпедимби? 100 сом, 10%, ушунун тегерегинде гана көбөйтүп келгенбиз. Ал эми пенсиянын камсыздандыруучу бөлүктөрү болсо аз эле өлчөмдө баягы инфляциянын эсебин эске алуу менен көбөйүп келген, 5, 7, 8% эле. Быйыл болсо 15%га чейин жогорулатып атабыз. Жалпысынан былтыркы жылы октябрь айынан көбөйтүүгө миллиардка жетпеген акча сарпталган болсо 3 айга, быйылкы жылы 4,5 миллиардка жакын акча кошумча талап кылынып атат. Бул каражаттар толугу менен бюджетте каралган. Кийинки жылга дагы убагында төлөп берет деп ишендирип кете алабыз. Рахмат агай, азыр дагы алдыда кененирээк уланталар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мына экранда көрүп турган телефонго мына ошол байланыш номерге түз чыгып, өзүңүздүн сурооңузду биздин бүгүнкү студиябыздын коногубузга берсеңиз болот. Азыр дал ошол номерлерди терип түз байланышка чыккан биздин көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жеңиш агай, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, передача. Мен өзүм 3-чү группадагы пенсионеркамын да, бирок возрастым келип калды. 58 жашта, ошону кандай кылып улантсам болот, кимге кайрылып кандай кылсам болот деген суроо берейин дедим эле. Рахмат сурооңузга. Мен оштон чалып аттым эле. Рахмат. Чындыгында 3-чү топтогу майыптыгы боюнча пенсия алуучулардын пенсиясы ишке жарамдуу катары 50% гана белгиленип төлөнүп берилет. Баягы экинчи топтогу майыптыктын өлчөмүндө эсептелген өлчөмдөн 50% гана төлөнүп берилип келчү. Анан 58ге чыккандан кийин сиздин укугуңуз бар. Жаш курагыңыз боюнча пенсияга которуп кетүүгө. Ошондуктан арыз менен кайрылсаңыз, райондук башкармалыкка арыз менен өзүңүздүн каалооңуз менен арыз жазып бересиз. Ошол арыздын негизинде арыз берген кийинки айдан 1-числосунан баштап пенсияңыздын түрү өзгөрөт дагы, пенсиянын эсептөөсү толук өлчөмдө жүргүзүлөт. Анткени жаш курагы боюнча пенсиялар бардык бөлүктөрү толук өлчөмдө эсептелип берилет. Өзгөчөлүгү буга чейин айтып кеттик, баягы көбөйтүүдө дагы бир өзгөчөлүгү болду. 3-чү топтогу майыптардыкы толугу менен эсептелген өлчөмдү төлөгөнгө келгенде 50% эле берилип атат. Ошондуктан кошулганда дагы жана айтып аткан 882ден 1390го чейин же 15% толук берилбей калып атат. Анткени буларды медициналык эксперттик, социалдык эксперттик комиссия тарабынан белгиленген көрсөтмөгө баягы корутундага ылайык алар ишке жарамдуу деп эсептелет экен. Ошондуктан муну дагы ар бир адамдын каалоосу менен, эгер жашы келип калса, анда жаш курагына өтүп кетсе болот. Түшүнүктүү. Жеңишбек Оркалыевич, аз кийинки дагы телекөрүүчүбүз байланышка чыгып калыптыр, анда дароо кабыл алып, суроосун угуп көрсөк. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Көрүүчүбүз алыстап кетти окшойт. Жеңишбек Оркалыевич, мынакей ушу бул жолку көбөйтүлгөн пенсияны мына пенсионерлер өзүлөрү дагы сезилерлик көбөйгөнүн айтып жатышат. Анан ошол эле учурда мына көбөйтүлгөн пенсия туурасында туура маалыматы жоктур дагы кездешүүдө да. Анан мындан улам ушу суроо бергим келип турат. Кимдики канча көбөйдү? Бул эми пенсиянын көбөйүшү түздөн түз ар бир жарандын, ар бир пенсионердин ошол иштеп тапкан убагында стажына, орточо эмгек акысына жана 96-жылдан кийин билесиздер, жана паспортто жүргөн биздин номерибиз бул жеке камсыздандыруу эсеби болуп эсептелет. Ошол жакка төгүлгөн акча каражатынын суммаларынан түздөн түз баягы көз каранды. Ошондуктан ар бир пенсионердин пенсиясынын өлчөмүнө жараша кошулду. Бул жерде биз баягы төмөн алып жүргөн, буга чейин билесиздер, биз мисалы үчүн көбөйтүүгө келгенде камсыздандыруу бөлүктөрүн мисалы мурунку жылы 8%дан
көтөрүлсүн, бирок 300-500 сомдон кем эмес, 200 сомдон кем эмес өлчөмдө кошулсун деген бир кепилдик берип көбөйтүп келгенбиз да. Чындыгында эле пенсиясы төмөн, баягы пенсиялык фондко кошкон салымы аз адамдардыкы пенсиялардын өлчөмдөрү аз болуп калат. Ошондуктан ошолорду пенсияларын кичине чоюп жогорулатып келгенбиз да. Быйылкы жылы андай болгон жок. Быйылкы жылы ар ким канчалык салым кошкон болсо, ошого жараша камсыздандыруучу бөлүгү 15%га көбөйдү. Ошондуктан туура кабыл алгандар да бар, туура эмес кабыл алгандар да бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Бирок биз камсыздандыруу принциптерин күчөтүшүбүз керек. Анткени биздин негизги баягы пенсиялык фонддун пенсия төлөө каражаттарынын негизги булагы болуп, бул учурдагы иштеп жаткан адамдардын, ар кандай кызмат кылып аткан адамдардын пенсиялык фондко чегерген төгүмдөрүнө түздөн-түз байланыштуу. Ошондуктан биз эмне үчүн жана жаштарды үндөп атабыз? Пенсияга азыртадан кам көргүлө, келечекте пенсияңар жакшы болуш үчүн жакшы өлчөмдө пенсиялык фондко каражат которушуңуздар керек деп. Ошондуктан канчалык пенсиялык фондко которум жакшы болсо, ошончолук пенсиялык фонддун туруктуулугу жана келечекте пенсияларды бир көрүнүктүү бир өлчөмдө чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт, жана кайра эсептөөгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан мына былтыр эле биз айтып атабыз, аз өлчөмдө бөлүндү эле акча каражаты. Быйылкы жылы пенсиялык фонддун дагы жана айлыктар көтөрүлдү да бизде. Баягы мугалимдердики, медицина кызматкерлериники көбөйгөнгө байланыштуу бизге дагы фондко түшкөн акчанын өлчөмү кичине жогору болуп, быйылкы жылы мына миллиард 341 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты кошулуп берилип атат. Анан айта кетсек, ай сайын сентябрь айына чейин 4,5 миллиарддын тегерегинде ай сайын пенсияны каржылоого берсек, азыркы күндөн баштап, октябрдан баштап 6 миллиардка жакын акча каражаты керектелип атат ай сайын. Жакшы, азыр биздин кийинки телекөрүүчүбүз бар экен, түз байланышта. Суроосун угалы, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду узатсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен бул пенсияга чыкканда, жазда элечи май айында пенсияга чыккам, эмеге инвалидностька чыккам да. Анан октябрда кошту 1300 сомчу. А өткөн ай Советскийге бир документти мен барсам, ошол жерден сизге компенсацияда төлөнүш керек эле деди да. Эмне компенсация? Мен көз боюнча чыкканда, ошо көзү көрбөгөн, анан кулак укпагандарга компенсация төлөнөт деди да. Сурооңуз баягы билбейм кайсы компенсация тууралуу айтып атасыз, бирок негизи мыйзам чегинде ар бир жаранын пенсиясы эсептелип чыгып, эгерде 4000 сомдон ашпаган пенсия болсо, мамлекет тарабынан компенсациялык электр энергиясына компенсациялык төлөм белгиленип берилет, баягы ошол чыгымдарды жабыш үчүн. Бул 2010 жылы кабыл алынган боюнча азыркы күнгө чейин ошол төлөнүп келатат. Бул республикалык бюджеттин эсебинен кошулуп берилет. Башка майыптык боюнча компенсациялар социалдык фонд тарабынан төлөнбөйт. Болгону биринчи топтогу майыпка 100% эсебинде, эсептик көрсөткүчтүн 100% эсебинде, башкача айтканда 100 сом ошол кишини караганга деп каралган. Көзү боюнча биринчи топтогу майыптарга 200 сом каралган. Башка үстөк төлөмдөр, кандайдыр бир компенсациялык төлөмдөрдү социалдык фонд чегерип төлөп бербейт. Бизде болгон ошол электр энергиясына белгиленген компенсациялык төлөм бар. Муну бирок пенсия менен чогуу алгандыктан көпчүлүгү муну баягы колу менен сезбегенден кийин сурай беришет да, эмне үчүн каяктагы компенсация деп. Бирок 4000 сомго чейинки пенсиялардын өлчөмүндө 200 сомдон 332 сомго чейин компенсациялык төлөм бар, баягы пенсиясынын өлчөмүнө жараша. Ошондуктан бул дагы республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Ошондуктан мамлекет тарабынан дагы бир камкордуктун бир белгиси болуш. Демек, ошол 1000 сом өлчөмүндөгү электр энергия деген акча пенсиясына кошулуп берилет. 200дөн 332 сомго чейин. Бул эми баягы электр энергиясына жаккан чыгымдарын жапканга да эле берилет да. Азыр кийинки биздин телекөрүүчү бар экен. Саламатсызбы?
Мен birinci 3200 саламатчылык. Сурооңузду узатыңыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Агай, мынакей сиз ошол жогоруда пенсиялык фонд тууралуу айтып кетпедиңизби? Мына азыртадан баштап которо беришкен жакшы депчи. Мына ошол тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, кантип, кандай жолдор менен которулат? Бир гана мамлекеттик кызматкерлерби же? Бул жерде негизи ар бир Кыргызстандын жараны ишкерлик кылып аткан. Кандай формада болбосун, бул эми баягы чарбалык субъекттер болобу, же болбосо жеке ишкер болобу, же болбосо жер иштетип атабы, бардыгы киреше алып аткан адамдар тарифтик чендерге жараша белгиленген мыйзамда тарифтик чендерге жараша камсыздандыруу төгүмдөрүн пенсиялык фондко которуш керек. Ошол которулган акчадан учурдагы пенсиялар түптөлүп, анан төлөнүп берилет. Бир нерсени дагы баягы маалымат иретинде айтып кетет элем. Көпчүлүгүндө ушундай туура эмес ойлор бар экен. Пенсиялык фонддун акчасын баарын социалдык фонд жыйнап алып эле оңго солго жумшап иш кылып атат деп. Андай эмес. Бүгүн топтолгон каражат эртеңки күнү пенсияны төлөгөнгө жумшалат. Бул топтому фонддон сырткары пенсиялык фонддун негизги басымдуу ошо каражаттын бөлүгү. Топтому фонд ал башкача бир аз эмеси жаратылышы башкача да. Азыр биздин кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду узатсаңыз. Алло. Саламатсызбы? Мен Аксайдан чалып жатам. Угуп атасызбы? Угуп атабыз. Мен 2008-жылы пенсияга чыкканмын. Биздин мекендешибиз суроосун толук узата албай калды. Биз эми убакыттын тардыгына байланыштуу, агай, мына ушул жалпы ушул пенсиянын көбөйгөнүнө байланыштуу, мына ушул пенсионерлерге өзүңүз кыскача мындай түшүнбөгөн жерлерди болсо түшүндүрүп кетсеңиз. Рахмат. Негизи баягы айта турган сөз негизи түшүнүп бердим окшойт. Анан жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери бул ар бир категорияга жараша бөлүнгөн. Ошондуктан кайсы ишти аркалабасаңыздар дагы өзүңүздөрдүн жеке себебиңиздерден маалымат алып туруңуздар демекчимин. Анткени келечектеги пенсияңыздарды өзүңүздөр түптөйсүздөр. Кандайдыр бир себептер менен жеке себебиңиздерге түшпөй жатса, демек ишкана мекеменин бир көйгөй маселелери бар болуш керек. Түздөн түз биздин кол борбор иштейт, 1202 түз телефон байланышка чыксаңыздар болот. Социалдык фонддун соцфонд KG деген сайт аркылуу онлайн режиминде чатка жазсаңыздар жооп берет биздин операторлор. Андан тышкары 54 33 16 жана 57 66 61 деген биздин ишеним телефондорубуз бар. Ошол жакка кайрылсаңыздар бардык сиздердин сурооңуздарга жооп ала аласыздар. Мындан тышкары 53-54 райондук башкармалыгыбыздын кызматкерлери дайыма сиздерге түшүндүрмө бергенге даяр. Ошондуктан түздөн түз эгер маселеңер болуп калса, сурооңуз болсо бизге кайрылып, же болбосо райондук башкармалыкка кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат сизге агай, келип маек коюп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогорулатылган пенсия тууралуу маек курдук. Биздин суроолорго социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Уркалыевич агайыбыз жооп берди. Айтсак, пенсионерлер 2022 жылдын октябрь айынан тартып пенсиялардын жогорулатылган өлчөмдөрдү ала баштады. Пенсиянын жогорулашы жарандардын стажына байланыштуу көбөйтүлдү. Сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.